Салам, кутман күнүңүздөр менен. Мынакей көптөн күткөн түз эфирибизди да баштап алдык. Бүгүн сиз бул прямой эфирден эмнелерди биле аласыз? Биринчи, объемная скидка Фаберлик компаниясынын жалпы баардык жазылган консультанттарыбыз үчүн берилчү объемная скидка жөнүндө биле аласыз. Андан кийинки бонус стабильности, бонус быстрый старт бонусу, квалификациялык бонустар, ошондой эле развитияга берилчү бонустар, бонус материнства, бонус усыновления деп коет. Мына ошол бонустарды кандай кылып аласыз жана канча көлөмдө ала аласыз? Мына ошол жөнүндө жалпы маалымат болот. Анда эмесе биз түз эфирибизди баштайбыз. Кош келипсиздер баарыңыздарды. Биринчи эле биз объемная скидка жөнүндө сүйлөшүп кетели. Объемная скидка бул өзү эле айтып тургандай бизге 20%ден 80%ке чейинки жеңилдетүүнү берет, арзандатууну берет. Муну сиз компанияга жазыларыңыз менен сизге регистрационный номер берилет. Регистрационный номерди алганыңыздан кийин 20% дисконтко ээ болосуз. Бул ар бир консультанттын укугу. Эгерде сиз 1000 сомдон жогору соода кылсаңыз, 1000 сомдон аз соода кылып кала турган болсоңуз, компаниядан анда 20% дисконтту колдоно албайсыз. Каталог баасында гана заказ берип алсаңыз боло турган болуп калат. 80%ке чейинки скидка деп калабыз, аны распродажалар, анча мынча скидкалар болуп калат. Заказ оформлять этип атканыңызда экинчи шагында гана көрөсүз. Анан жалпысынан Фаберлик компаниясында 5000ден 6000ден ашык товар ассортимент бар. Керектүү нерселердин баарын табууга болот. Бул дисконттук номерди алуу үчүн сизди чакырган адамга өзүңүздүн фамилия, имя, отчествоңузду жибересиз. Же болбосо биздин командага дагы кошулсаңыз болот. Бриллианты командасында өтө чоң өсүүлөр, өтө чоң айлыктар болуп жатат. Андан кийин квалификационный бонустар. Азыр ушул эфирден кийин сонун бир немелерди жиберемин, картинкаларды жиберемин, сториске коюп коем. Биздин Бриллианты командасынын айлык алып, канчалаган айлыктарды алып атат, кандай сонун саякаттарга чыгып атат, мына ошолор жөнүндө кыска маалымат берчү. Сонун картинкаларды жиберип коемун. Андан кийинки бонус быстрый старт деп атабыз. Бонус быстрый стартты алышыңыз үчүн сиз бир гана условияны аткарышыңыз керек. Сиз регистрация болгон кайсы каталогдо регистрация болдуңуздар, ушул жерде аудитория кайсы каталогдо регистрация болдуңуздар айта кетсеңиздер, мен сиздердин кайсы немеге чейин уже быстрый старт менен директор ачсаңыздар, быстрый старт бонусун алуу мүмкүнчүлүгү бар экенин айтам. Аудиториядагылар ким бар? Ким кайсы каталог регистрация болду? Допустим, ушул каталогдо регистрация болдуңуз десек, сиз 20 декабрга чейин директор статусун ачсаңыз, то есть регистрация болгон периодуңуздан баштап 7 каталогко чейин, 7 периодко чейин директор статусун ачып, 9 периодко чейин 2 жолу подтверждать этип койсоңуз, сиз быстрый старт бонусун ала аласыз. Андан кийин квалификационный бонустар. Квалификационный бонустар бул жерде өтө көп. Эң биринчи 55 миңден башталат. Чачке регистрация болуптур. Бул жердеги регистрация, то есть квалификационный бонустар директор статусунан жогору берилет. 3000 балл. Бул примерно 300-350 миңдик товар оборотту командаңыз менен жасаган учуруңузда гана квалификационный бонустарга жете аласыз. Мен да ушул квалификационный бонусту алганмын. Былтыр Москвада өткөн конференцияда монтип өздөрүнүн чектерин берген. Бул квалификационный бонустарды алуу реальный эле нерсе. Аны үчүн сиз условиясын аткарышыңыз керек. Условиясы кандай? Сиз директор статусуна жетип, директор статусун 8 жолу кармап койсоңуз, стабилдүү кармасаңыз бонус стабильности да берет. 1 жыл ичинде 8 жолу кармап койсоңуз, ошол директор статусун сизге 55 миң өлчөмүндө берет. Андан кийин старший директордун квалификационный бонусу бул жерде ал 27500 алат. Неге десеңиз, себеби астындагы директорго дагы ошол эле акча кетип атат, 55 миң. Ал 2000 балл өзүнүн командасына, отрыв командасына жасап коет. Мисалы үчүн азыр мен сизге картинка менен жиберип
элестетиңиздер, мына компанияга, мына сиз келдиңиз, компанияга адамдар чакырып атасыз, Фаберликке жазылып, өзүң үчүн ал, же болбосо алып сат, же болбосо команда түзүп иште деп, мына ошентип адамдарыңызды чакырып, ошентип адамдарыңыз дагы өзү үчүн соода кылып, товар оборотторуңуз көбөйүп калды дейли. Ушул жерде товар оборотуңуз бирөөсү уже директор болуп чыкты, то есть 300 000 сом, 350 000 сом ушунун командасы эле берип атат да. Аны калган командаңыз баары биригип 200 000 сомдун тегерегинде соода кыла турган болсо, мына калган адамдарыңызчы, анда сиз старший директор статусуна ээ болосуз дагы. Жалпы 80, то есть 61 000, токтоңуз. Бир немеде 27 500 сом сиз квалификационный бонус аласыз. Бул только квалификационный бонусу. Сиз андан мурун 55 000 директорский бонусту алдыңыз. Андан кийин элестетиңиз, эми мына жерде эки адамыңыз директор болуп калды. Бул адамыңыз директор, бул адамыңыз директор. Астыңыздан эки директор өстүрүп койдуңуз. Мына ошол учурда сиз 110 000 сом квалификациялык бонус аласыз. Бул башка директорский бонус, андан тышкары бонус стабильности, зарплатадан тышкары. То есть анан бул жерде ушуну алыш үчүн отрыв деп коет. Отрывыңызды серебряный болгонуңузда 1,5 000 балга отрыв жасашыңыз керек. То есть 3 адамыңыз болсун дейли, экөө 3000ден балл берип атат, нонусу 500 000 500 болсо деле сиз уже серебряный директор болуп каласыз. Андан кийин сиз уже золотой директор болууну каалай турган болсоңуз, уже золотой директордон баштап сиздин астыңыздан 3 гана директор чыкса болот. 3 директордон кийин 1000 отрыв, 1000 балл отрыв. 3 директоруңуз бар, прямой линия, биринчи веткаңыз гана. Глубинадагылар уже эсептелбей калат. Глубинадагылардан сизге биринчи консультант первого уровня, консультант второго уровня деп коет. Мисалы үчүн, сиздин консультант первого уровня, консультант второго уровня, мындан астына алат третий уровень болуп калат да. Биринчи уровенде консультантыңыздан директорский бонус 5%тен түшүп турат. Экинчи немедеги бонусуңуз мындан дагы азайып, канчалык глубинада директорлор болуп кеткен сайын ошончолук аз проценттер түшүп калат. Бул эмнеге окшош? Мисалы үчүн, оптом соода алганда деле, мисалы, заводдон товарды алды, базарда деле да, көпчүлүгү харам, бул иш болбойт деп айтып калышат. Жок, бул харам иш эмес, адал эле иш болгону онлайн система менен, түз соода саттык системасы менен кетип атат. Бул жерде деле оптомщиктер, мелко оптомщиктер, просто потребительдер бар да. Потребитель болгондо өздөрүнө со скидкой алып атат, объемный немелер менен, скидкалар менен. Алар как бы товарын акчасын төлөдү, товарын алды. Болгон айырмасы барып базарга бара албастан интернеттен заказ алды. Сиз ошол адамдарды уюштуруп, ошолорго сатып, ошолордун командасын түзгөндүгүңүз үчүн бул жерде сиздин командаңыз болуп эсептелип атат да. Компанияга сиз аркылуу келген адам болуп эсептелип атат. Глубинадагыларыңыздан какой-то процент түшөт. Мисалы, оптомщиктерде деле ошондой эле болмок да. Оптом алып койду, өзүнүн пайдасын алып сатты. Мисалы үчүн, заводдон алып чыкты, крупный оптомщиктен өзүнүн пайдасын алды, кайра наракка жиберди да. Средний оптомщик өзүнүн пайдасын алды, дагы мелкий оптомщиктерге жиберди. Мелкий оптомщиктер өздөрүнө пайдаларын алды дагы, кийинки магазиндегилер өздөрүнүн пайдасын коюп, эмне мен кошуп сатам да дейт турабы. Канча кошот, кандай суммада кошот, канча убакыт турду баягы складтарда, аны контролдой албайт. Но Фаберликтин системасында буларды контролдой алат. Заводдо Алексей Нечаев, ошол жаш предприниматель, ушуларды учитывать этти дагы, будущийда интернеттин өнүгүшүн учитывать этти дагы, түз соода саттык ишине киришти. Бул жерде сиз обычный традиционный бизнеске окшоп миллиондорду киргизип койбойсуз. Мисалы үчүн, сиз золотой директор болуш үчүн сиз 3 директор, мындайча айтканда 300 000 900 миллион оборот кылышыңызга туура келет да. Миллион сомду киргизип оборот кылбайсыз бул жерде. Болгону бул жерде сиздин кыла турган ишиңиз ошол адамдардын, сиз товарды кармап отурбастан, завод өзү кармап отурат ошол товарды. Заводдун кармап турган товарын сиз сатышып бересиз. И так эле берки жакта деле сиз заводдон алып өзүңүздүн акчаңызга анайын сатышып берет элеңиз. Бул жерде сиз өзүңүзгө албастан туруп эле, товарды сиз кармабастан туруп эле сразу клиенттерге сатып койгондугуңуз үчүн ушундай айлыктарды төлөп берет компания.
Бул эң чоң плюсу десек болот. Мисалы үчүн көпчүлүгүбүздүн эле мисалы жөнөкөй сода саттыкка базарга чыгайлы десек, көпчүлүгүбүздө мисалы үчүн таланттар жок болушу мүмкүн да, барып отуруп би сода болбойт атат, мындай болуп атат деген ар кандай проблемалар болот. Сетевой бизнеске келгендерде дагы ошондой эле проблемалар болот. Мен команда түзө албай атам, менин командам өспөй атат, мен адам жаза албай атам деген проблемаларды айтышат. Любой жерде болот да, кыйынчылык любой жерде бар. Но ошолорду окуп, үйрөнүп, ошолорду билип кетүү сиздин өзүңүздүн сода саттык навыктарыңызга жараша болот да. Базарга деле барсаңыз, кимдир бирөө крупный оптовик болуп сатып атат, алардын иши жакшы жүрүшүп атат, а кимдир бирөө даже көтөрүнүп деле жүрүшү мүмкүн да, даже семечка сатып же картошка сатып, бир күндө содасы болбой чирип ыргытып деле отурган болушу мүмкүн. Алардын сода саттык эмесине жараша. Кимдир бирөө болсо кыйкырып, мынакей алып калгыла, мынакей акса болуп атат, келип калгыла деп сатып берип атат. Бул жерде деле ошондой эле канчалык сиз ошол товарыңызды канчалык көп оптум өткөрө ала турган болсоңуз, өзүңүздүн магазиниңизде, то есть сиз түзгөн структурада канчалык структураңызды, группаңыз бар, WhatsApp группаларыңызда канчалык сиз ошол фабриктин товарлары жөнүндө маалыматтарды берип, ошолор жөнүндө айтып берип аткан болсоңуз, анда сиз биз ооз аркылуу сатабыз да. Ооз эрки маркетингди жакшы өздөштүргөн болуп аткан болосуз. Мынакей директорский бонустарды алган биздин Гүлназ Борбоева эженин айлыгын чыгарып алдым эле, как раз эмесине коюп койгон экен. Сиздерге көрүнүп атабы, көрүнбөй атабы билбеймин. Бул жерде караңыздар, 133.008 сом чыгыптыр. Мынакей көрүнүп атабы сиздерге? Мынакей биздин Гүлназ Борбоева эжебиз ушундай айлыктарды алып жатат. Бул жерде айлыктардын жыйындысы болуп атат. Эми бул жерде эмнелер бар? Директорский бонустар бар, бонус стабильности бар, бонус материнства бар, квалификационный бонус бар, дополнительный бонустар бар да, бонус развития деп коет, быстрый старт бонусу. Бул жерде биздин Гүлназ Борбоева эжебиздин түшкөн айлыгына директорский бонустарынан көп сумма түшүптүр. Себеби астында глубинасында көптөгөн директорлор бар. Себеби өзүнүн биринчи линиясында да, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи, алтынчы линиясында глубинасында директорлордун саны өтө көп. Мына ошол директорлордон түшкөн бонус. То есть директор дегени бул кандай элестетсеңиздер болот. Директор дегени бул сиздердин астыңыздардан чыккан крупный оптумщиктер, крупный магазиндерди кура алган адамдар. А если директорга чейинки, мисалы үчүн 6%, 9%, 12%деги консультанттарыңыздар болсо, бул мелкий оптомщик магазиндери бар, айылда кичинекей бутиктери бар деп элестетсеңиздер болот. Эгер азыркы учурда сиздин астыңыздан директорлор чыгып калган болсо, анда сизди куттуктаймын. Сиз уже крупный оптомщикке айланып калыптырсыз. Эгерде ошол крупный оптомщикке айлана элек болсоңуз, Фаберлик компаниясын, анда дагы мээнет кылышыңыз керек, дагы көбүрөөк изилденип, көбүрөөк үйрөнүп, көбүрөөк үйрөтүп дегендей бул компаниянын ийгиликтерине до конца жетишиңиз керек. Анан кийин объем личной группы 1800 дейт. 1800 балл. Личная группасынын баллы 1800 балл экен. Мына ушундай айлыктарды алды. Бул жерде Феруза Золотой деген эженин эмеси экен. Бул жерде 54.000. 54.000 айлык алыптыр. Кайсы жерлерден келди билинбептир. Пепе масканы жесең болобу дейт. Масканыбы? Майлы. Азыр. Оп. Кантип чечет эле, мына нет. Мынакей кандай болду эми? Жакшы эле угуп атабы, жакшы эле көрүнүп атабы? Жакшы эле көрүнүп калдыбы? Айтсаңыздар. Жакшы угуп көрүнүп калдымбы? Салам, Улкан эже. Жакшы көрүнүп атат окшойм, Вот, кийинки биздин директорский бонустар жөнүндө айтып кеттим. Пока что сиздерге золотой директорга чейин айтамын. Золотой директордон кийин деле уже немелериңиздер, отрыв командаңыздар, мисалы үчүн 1000 балл болот. 1000 баллды жасап коесуздар өзүңүздөрдүн личный командаңыз, личный группаңыз. Ал эми
Башка мисалы үчүн рубиновый директор болом десеңиз, астыңыздан 4 линия. Төртөөнү директор кылып койсоңуз, мына бул жердеги мисалы сиз да сиздин артыңыздан жазылган бунуңуз директор боло турган болсо, хотя серебряный директор, анан кийин золотой директор болуп калса, андан дагы статустары өсүп кете берет. Партнер, генеральный партнер дегенге чейин өсүп кетет да. Мына биринчи линияда 5 адамды өстүрүп койсоңуз делечи. Мынакей 5 адамды өстүрсөңүз, уже бриллиантовый директор, отрыв командаңыз дагы 6-чы веткаңыз 1000 баллды бериш керек. Мына ошентип иштеп кете бересиз. Бул жердеги бар жок айткандарым түшүнүктүү эле болду окшойт. Сиздердин мисалы үчүн компанияга прямой потребитель болуп койгондугуңуздар үчүн жана прямой потребитель болдуртуп койгондугуңуздар үчүн ушундай директорский бонустар болот. Бонус стабильности кандай учурда келет? Мисалы үчүн сиздер командаңыздар менен биргелешип баарыңыздар ай сайын, допустим, директор болуп атасыздар. 8 каталог бою bir жылдын ичинде 8 каталог бою директорский статусун же болбосо серебро статусун же болбосо золотой статустарын дайыма стабилдүү кармап турсаңыздар, анда бонус стабильности дегенди дагы берет. Булардын суммасын биле турган болсоңуз, сизге директор болгонуңузда 1 жылына 11 000 сом берет. Бул кошумча да, бонус катары. Ал эми серебро болгонуңузда 16 500 сом берет. Золотой директор, то есть серебро болгондо 22 000, старший директор болгондо 16 500, золотой директор болгонуңузда 33 000 сом сизге бонус стабильности берип атат. Ал эми рубиновый директорга 44 000 сом. Бул просто стабилдүү кармап турганыңыз үчүн. Андан тышкары квалификационный бонустар болот да. Бонус развитие сиздерге бриллиантовый статустан жогорку адамдарга берет. Мисалы үчүн чыгарбай калыптырмын. Батырхановдун былтыркы конференциядагы сүрөтүн эстейсиздерби? 2 миллион канча миң дагы сом деп турат. Анан бриллиантовый статус 530 000 деп. 500 000, то есть 330 000 бриллиантовый немесине чекти алып турат да, экинчиси 2 миллион деп турат. Анысы бриллиантовый статустагы немени резко скачок болуп, развитиясы күчтүү болгондуктан жалпы директорский бонустар бар го, мисалы үчүн квалификационный бонустарчы командаңыздагы алгандардын. Ошолордун 30%-ын берет экен. Сиз за то, что ошол команданы жалпы өстүрүп койгондугуңуз үчүн. Бул да болсо вообще сонун акча. Мына директорский статус, квалификационный бонустарын жаттап калыңыздар. Бонус развитие эмнеге берилет? Дагы бир жолу кайталап кетем. Жалпы квалификационный бонустардын 30%-ын сизге бонус развитие катары берет. Бул бонусту бриллиантовый статустан жогору гана алабыз. Баары түшүнүктүү болду. Обратный связь берип койсоңуздар. Акыркысы мен сиздерге бонус материнство жөнүндө айтып берейин. Бонус материнство. Бул бонус материнстваны биздин көпчүлүгү эле айымдарыбыз алып атат. Мисалы үчүн берде Гүлсан эже алып аткан, дагы ким мен билгенден Сырга алып аткан, Венера Собурбекова эже алып аткан. Макул, сактап коем. Мына ошолордун баары алып атат. Бул бонус немени стабильности сиз 15%ке жеткенден кийин эле ала бересиз. Мисалы үчүн 15%-те бул 1500 балл да. 1500 балл сиз 13500дөн айлык алып атасыз. И плюс ар ай сайын, ар каталог сайын биринчи балаңызга 1,5 миң сомдон ар каталог сайын 21 күн сайын бул сиз бонус материнство аласыз. Пособие биздин тил менен. Бул кандай? Мисалы үчүн сиз компанияга товарды сатышып койдуңуз. Өзүңүздүн келген командаларыңыз бүт бар алып атасыз, сиз алып атасыз, башкалар алып атат, барыңыздар биригип 150-200 миңдей товар оборот кылып атасыз. 8 жолу подтверждать этип койдуңуз, төрөгүчөктү. Сиз боюңузда бар мезгилде декретке чыкканда телефон чукулап иштеп атасыз да. Паленча муну албайсың. Сатуу навыктарыңызды ишке түшүрүп, интернет аркылуу алууга жардамдашып иштеп атасыз. Мына ошол кызматыңыз үчүн даже мамлекет бербеген пособияны сизге нары жүгөр, бери жүгөр кылбастан эле сиздин төрөлгөндө балаңыздын эмеси, метрикасын, өзүңүздүн паспортуңузду жибересиз компанияга.
обратный связь аркылуу. Мына ошентип сиз өзүңүздүн ИПыңызды ачасыз дагы чейин ИПыңызды ачып алганда айлыгыңыз менен чогуу ала бересиз. Кадимкидей могул жердеги эмеде кошо келет. Азыр мен сиздерге моя структура отчеты деген жерде сиздер кантип айлыгыңыздарды көрүп алсаңыздар болот, ошону көрсөтүп кетейин. Сиздердин баардыгыңыздардын ушундай өзүңүздөрдүн личный кабинетиңиздер болот. Мен сиздерге дагы бир жаңылык айтып кетейин. Мен командамы жаңыдан кура баштадым. Себеби мурда айлык түшүп турган аккаунтум өчүп кетти. Мен регистрация болгону 20 күн болду. Мен жаңыдан команда түзүп баштадым. Бул өткөн каталогдогу акыркы күндөрү регистрация болдум өзүм. Караңыздар. Валюта дейт. Сиздер командаңыздарда кайсы мамлекеттерден команда түзсөңүздөр, бул фаберликти 42 мамлекетте түзсөк болот. Мисалы үчүн Кыргызстан, Россия, башка боло турган болсо, мына жерге ошентип чыгып калат. Кайсы мамлекеттин немеси бар. Мисалы үчүн бул жерде Кыргызстан дей турган болсок, курсы валюты Кыргызстандын сому чыгат. Анан кийин стоимость балла для расчета биздики 1 сома, то есть стоимость балла 1 балл 100 сомдун тегерегинде турат. 100 сом, 150 сом, орто эсеп менен ошондой да. Анан кийин объем личной группы, ОЛГ дегенди баарыбыз билебиз, объем личной группы. Сиздин жалпы түзгөн командаңыздын баллы. Жалпы түзгөн командаңыздын баллы. Анан кийин вознаграждение ОП личной группы дейт. Немесинде сизге төлөнгөн айлык. В том числе дейт. VIP статусун боло турган болсоңуз дагы VIP статустан дагы 10% төлөнөт экен. Муну жакшы түшүнбөйм, мен силерге жакшы түшүндүрүп бере албайм. Директорский бонус жөнүндө айтып кеттик. Директорский бонустар ошол сиздин астыңыздан чыккан биринчи линиядагы директордон 5%, экинчи линиядагыдан 1%, үчүнчү линиядагыдан 0,1%, төртүнчү линиядагыдан 0,1% түшөт. Бонус материнство бул сиз төрөп кала турган болсоңуз, вице-директор статусунан жогорку статустарга төлөнчү пособие. Квалификационный бонустар. Квалификационный бонустар жөнүндө айта кеттим. Дагы бир жолу кайталап кетейин. Квалификационный бонустар мынакей. Директор статусуна 55 000, 27 500 сом бул серебряный директорга, золотой старший директорга, серебряный директорга, эки директорду өстүрүп койсоңуз 110 000 сом төлөнөт. Отрыв группаңыз 1,5 000 болуш керек. Золотой директор болуш үчүн мынакей 165 000 сом бул квалификационный бонус золотой директорга берилет. 3 директор өстүрүп 1000 балл отрыв кылышыңыз керек. Андан кийин бонус дополнительный бонустар. Дополнительный бонустар булар нелер? Бонус стабильности, бонус развития, дагы эмне болушу мүмкүн? Азыр мен силерге частичный бонус дейт. Ар түрдүү бонустарды неме кыла берет экен? Бонус стабильности, быстрый старт бонус. Мына быстрый старт бонусу дагы мына ушул жерге түшөт сизге. Быстрый старт бонустарыңыз, башка бонустарыңыз ар кандай аталыштар менен ушул жерге түшөт. Итого начисление за период дейт. Канча акча түшсө, бардыгынын итогосу ушу жерге түшөт. Мына жерде 0 болуп турган болсо, мурда айлык түшөт эле. Ничего, баягындай миллионер трижды падает деп коет. Дагы мен бул нерсени толтуруп аламын. Удержание анча-мынча да, мисалы үчүн удержать этип калат. Мен ошондо удержание болгонунда көргөнмүн. Конференцияга ушул айлыгыман эле алып кал деп жазып койгонумда айлыгыман кемитип калган. Мисалы үчүн конференцияга бара турган билеттин баасын ушул жерде кемитип калат да, сразу айлыгыңыздан кемитип компаниянын эмесин сатып алсаңыз болот. Анан ИП ачканыңыздан кийин сизге уже могул жерге айлыгыңыз түшө баштайт. Причисление на расчетный счет дейт. По договору оказания услуг. Расчетный счетуңузду сиз банкка барып ачасыз. Расчетный счет. Карточка ачып койсоңуз болот. Же болбосо баягындай чектерди ала турган кылып ачып койсоңуз болот. Кыргызстанда Оптима банктан көпчүлүгү алышат. Ошондой эле Демир банкка барып өзүңүзгө карточка ачасыз. Ошол карточкага түшө турган акча. Сумма к списанию через заказы. Пока сиз ошондой ИП ача элегиңизде сизде пока 12-15%ке чейинки айлыктарыңызды заказ аркылуу снимать этип алсаңыз болот.
Мынакей достор, бүгүнкү сиздерге түшүндүрүп бергим келген тема ушул болду. Сиздерге эгерде жаккан болсо, ушул түз эфирди командаңыздарга бөлүштүрүңүздөр. Эгер дагы суроолоруңуздар болсо, айтыңыздар. Гүлпери ушундай темада бизге сабак өтүп бериши түз эфирден деп. Мен сиздерге ушу колман келишинче сиздер менен биргеликте өнүгөбүз. Канчалык адам баласы сабак өтүп элдер менен билген билим менен бөлүшкөн сайын өсөт, өнүгөт деп коет. Мына ошондой мен сиздер менен чогуу өнүгүп өскүм келет. Андыктан сиздерде дагы ошондой каалоо болсо, келиңиздер менин биз биргеликте өсүп өнүгөлү. Анда эмесе, саламатта калыңыздар. Бул немени сохранить этип коем. Суроолор боюнча эфирди сохранить этем мен. Постума киргизип коем. Саламатта калыңыздар. Пока.